Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан PowerPoint программасында иштөө боюнча. Бүгүнкү сабагыбыз PowerPoint программасында слайд түзүп, музыка жана убакытты кантип коебуз. Ошол жөнүндө болмокчу. Биринчи сулуулук үчүн дизайн берип алабыз. Бул компьютердин ичиндеги сүрөттү кое алайлы. Кантип дизайн коюу боюнча мурдакы сабактарда көрсөткөнбүз биз. Азыр бул жерден бир сүрөт тандап коеюн. Гүлдүү талааларды эле. Бул дизайнды бардык жана талаа анча окшобой калды, жазууларыбыз көрүнбөй калат экен. Бир эле дизайн менен бардык слайдка ошол эле дизайн коюлсын. Ал үчүн применить ко всем дегенди тандайбыз. Биз эми канча бет ачсак дагы фонубуз ушундай болот. Жазуу жазыш үчүн ставка, бул жерден надпись же болбосо word арттан жазабыз. Мисалы үчүн бул жерден саламатсыз дедим. Анимация жана переход берүүнү билесиздер. Бул мурдакы сабактарыбызда болгон. Переходду да ошол сыяктуу эле жалпы панорама болуп ачылсын, жалпы слайдка коелу. Ал үчүн применить ко всем дегенди тандап коебуз. Кийинки слайдты ачуу үчүн биз пустой эле слайд тандап алайлы. Бул жерден пустой слайд. Жазуу жазыш үчүн надпись мына жерден. Эгерде жазууларым ката кеткен болсо кечирип коесуздар, анимация берем. Дагы ставка, экинчи сөздү да жазып коелу. Биз 4-5 слайдтан турган презентация жасайлы. Билимдүүгө дүйнө жарык. Буга дагы анимация берип коебуз. Мынакей биз 5 слайдтан турган презентация жасайлы. Ставка бул жерге смайлик коюп коеюн, же болбосо сүрөт эле коюп, батыраак эле слайд жасап коеюн. Китеп. Биздин масштабыбыз чоңоюп кетти. Бул жерден тартып кичирейтип коебуз. Кааласак бул жерден макетке салып койсок дагы болот. Мынакей китеп. Кийинкиге сиздер өзүңүздөрдүн каалаган проектиңиздерге каратып слайд жасайсыздар. Мынакей бул дагы бешинчи слайдыбыз дагы. Буга дагы жөнөкөй эле бир сүрөт коюп коеюн. Мынакей китептин презентациясы китеп боюнча болуп калды. Мынакей. Кааласак бунун фонун алып койсок дагы болот. Артында клетка болгон фону бар экен өзүнүн. Биздин фонду башкача болуп көрүнүп калат экен. Удалить фон. Биз мына презентациябыз даяр болду. Эми музыканы кантип кошобуз? Ал үчүн ставка. Бул жерден звук деген тандайбыз. Звук из файла. Компьютерибиздин ичиндеги звуктар чыгат. Бул жерден музыка. Ошо музыканы бассаңыздар, компьютериңиздердеги бар музыкалар чыгат. И вставить. Ставка кылганда мына бизде ушинтип койсоңуздар, бир эле слайдка коюлуп калат бул. Эми буну бардык сайтка кошуш керек. Ошолор өзгүлтүксүз ырдап кетиш керек. Ал үчүн бул жерден воспроизведение, непрерывно дегенге басасыз. Мына по щелчку дегенди для всех слайдов деп тандап коебуз. Мына эми биз слайдыбызды көрөлү. Музыкабыз бардыгына коюлуп турбу? Мен компьютердин звугун төмөн коюп алыптырмын.
Биз эми слайдыбызда музыка коюлду экен, текшерип көрөбүз. Пока слайдов сначала. Музыканы басып алабыз. Zamandob.kg ekskluzif. Elçi dedin, geldim dedin, öpçü dedin, öpüp koydum. Мынакей биздин музыка бардык слайдка коюлду. Эми убакытты кантип коебуз? Ал үчүн ушул жерден настройка, пока слайдовду басканыбызда бул жерде настройка времени деген турат. Басып киребиз. Бизде музыкада кетип атат. Бул жерден сиздер көргөндөй эле 2-4 убакыт кетип атат. Бул биринчиси ушул беттин, слайдтын бир беттин убактысы, ал эми экинчиси жалпы слайдтын убактысы, презентациянын убактысы. Zamandob.kg ekskluzif. Жалпы слайдтын убакыты ошол болуп чыгат. Биз интерди баскан сайын убакыт өзгөрөт. Бет боюнча канча секундда сүйлөйсүз, ошого каратып интерди баскан сайын убакыт өзгөрөт. Сиз музыканы жаздырганда интер кнопкасын басып турасыз. Музыкандагы убакытты койгондо ар бир интер кнопкасын интерди баскан сайын убакыты өзгөрөт. Ушул беттин убакыты бул жалпы презентациянын. Бул жерден биз сактайынбы дейт. Слайдыбыз 1 минут 5 секундалык слайд болуптур. Ооба. Мынакей бизде слайдыбыз сакталды. Музыкасы жана убактысы менен. Эми көрөлү. Кайра сначала басабыз. Эми мен эч кандай кнопканы баспайм. Өзү эле кетет. Мыштын көрсөткүчү бул жерде турат. Биз канча убакыт койсок, ошол убакытта кийинки слайдка алмаша берет. Бул жерде мен көбүрөөк сүйлөп Zamandob.kg ekskluzif. Elçi dedin, geldim dedin, öpçü dedin, öpüp koydum sadağa. Bet arçındı berçi dedin, göz yaşındı görüp koydum sadağa. Ey sadağa. Ketme dedin, kettim dedin, kalgandı ilip koydum sadağa. Sen bari bir tandı tosun. биздин презентация өзү автоматтык түрдө кийинки бетке өтүп, дагы өзү автоматтык түрдө ырдап атат. Эми биз презентацияны жасап бүткөндөн кийин кантип сактайбыз? Мына биз сиз канча беттен, канча слайдтан турган презентация жасасаңыз, мына жерге ошонун баары түшөт. Жана ар бирине мына биринчи слайдда 24 секунд, 23 секунд, канча секундты алмаштырсаңыз, ошончо секунд көрсөтүп турат. Сактоо үчүн файл сохранить как биз презентация сыяктуу эле сактайбыз. Мисалы үчүн биз кайсыл жерге сакташын көрсөтүшүбүз керек. Мисалы рабочий столго эле сактап турайын. Презентация 1 бул китеп жөнүндө презентация деп коеюн. Жана ошондой эле сохранить дегенди басабыз. Мынакей биздин презентациябыз сакталды. Сиз бул жерден ачып, мынакей китеп жөнүндө презентация дейт, ачып көрсөтүп, сиз мынакей даярдаган презентация ушинтип сакталат.